Dostlar, iniler, barыңızlarga жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими, райымы, жана берекеси болсун. Бүгүнкү биздин жолугушубуз бул мажлисибиз ыймандын мажлиси, илимдин мажлиси, зикирдин мажлиси. Ар бир мажлистин өзүнүн адеби болот. Ар бир мажлистин өзүнүн максаты болот. Бул мажлистин адеби жараткан Алла Тааланы эстеп отурсак, жараткан Алла Тааладан акыйкатты сурап отурсак, жараткан Алла Тааладан биз пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөгө эмне максатта келди эле, ошол максатын бизге Аллахым өзү түшүндүрсө, талап менен, таважжух менен, кандай сөздү айтайлы же угайлы, амал кылуунун ниети менен, башкаларга жеткиргенге дагы ниет кылып, Кудай кааласа отурсак, иншалла мажлисибизден бир пайда алабыз барыбыз. Алхамдулилля, Алла Таалага чексиз мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттардан кийин жараткан Алла Субханаху ва Таала Кур'ани Кариминде айтат: Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallah bi qalbin salim. Kıyamet gün ertege hiç kanday mal, mülk, bala çaka adamga payda vermeydi eken. Biz bugün kança mal, mülk toptoylu, kança bala çakalı, nevere çevereli olaylı. Allah Taala aytat, buların payda vermeydi ertege sana kıyamatta. Kimge taza jürök alıp gelse, buna oşol paydası tiyedi. Taza jürök alıp gelse deydi Allah Taala. En taza jürök Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den jürögü. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam jüröktörдү тазалаш үчүн келген. Себеп дегенде жүрөк адамдын бадышасы экен. Жүрөк оң болсо адамдын денесиндеги мүчөлөрү баары оңолот экен. Жүрөк бузулса бардыгы бузулат экен. Жүрөк ыймандын борбору меркези экен. Нифактын дагы, ихластын дагы, куфурдун дагы борбору жүрөк. Тилинен айтса деле мейли. Эгерде жүрөктө ыйман болбосо, тилде ыйман болсо, бул мунафык экен. Жүрөктө ыйман жок. Бирок тилинде бар, айтып атат тили менен. Бул мунафык экен. Бардык пайгамбарлар келип дүнүйөгө, алардын биринчи ушу сөзү болгон. Алар эң акылдуулар болгон. Алар өзүнүн элине, коомуна айткан: силер жүрөктөн Алладан башканы чыгарып койгула. Жүрөктөн Алладан башканы чыгарып койгула. Ла илаха иллаллах, Алла Тааладан болот деген ишенимди жүрөк алып келгиле. Себеп жүрөк кыямат күнү суракка алынат. Инна сам'a вал басар вал фуад куллу улайка кана анху мас'ула. Göz дагы, кулак дагы, жүрөк дагы ушунун баары кыямат күнү суракка тартылат. Эмнени көрдүң? Эмне үчүн көрдүң? Эмнени уктуң? Эмне үчүн уктуң? Сурагы болот экен. Эмнени сүйлөдүң деп Алла Таала сурайт экен. Эмне, кайсы сөздү сүйлөдүң сен? Кабытка барып эмнени айттың элге? Эмне үчүн айттың? Мейли айттың, бир сөздү айтып кеттиң. Аллага баш ийели, пайгамбарыбызга баш ийели, райымдуу жашоону берет Алла Таала. Аллага баш ийели, пайгамбарыбызга баш ийели, Алла бизден разы болот, бактылуу кылат деп. Токто, ушу сөздү ким үчүн айттыңыз? Мактасын үчүн айттыңбы? Же кыйын десин үчүн деп айттыңбы? Же да башка ниетпи? Демек Алла Субханаху ва Таала бизде эмнени сүйлөсөк, жана эмне үчүн сүйлөсөк,
экөөнүн тең сурагын алат. Эмнени уксак, эмне үчүн уксак, бунун да сурагын алат. Каякты карадыңыз, эмне үчүн карадыңыз? Бунун сурагын алат. Эң маанилүүсү жүрөктү. Yawma tubla sarair. Kıyamet günü жүрөктүн içindeki sırlar açılat. Жүрөктүн içinde jaşırılganda Allah Taala alып чыгат. Tilingde men seni жакшы көрөм, Allah үчүн жакшы көрөм деп аттың эле жүрөгүңдө ошо барбы жокпу? Tilingde men пайгамбарымды жакшы көрөм, пайгамбарыбыз Muhammed алейхиссаламды урматтайм деп аттың эле жүрөгүңдө ошол барбы жокпу? Мунафыктар деле айтат эле го. Жүрөктө кимдин мухаббаты бар, кимден коркуу бар, кимден үмүт бар. Кыямат күнү Алла субханаху ва таала жүрөктөн сурайт экен. Ва хуссила ма фис судур. Жүрөктө Алла таала мында сыгып туруп атат экен. Ичинде эмне бар, эмне жок экен. Алла субханаху ва таалага ишеним бар беле же жок беле. Бардык пайгамбарлар келип турду, жүрөккө мээнет кылган. Жүрөктү оңдогон. Жүрөктү тазалаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, адам баласынын жүрөгү заңдап кетет, кирдеп кетет, бузулуп кетет, дат басып кеткендей. Суу темирге тийгенде кандай темир дат басып кетет. Кудду ушундай жүрөк да ушундай дат басып кетет экен. Суралды, кантип тазаланат дегенде пайгамбарыбыз эки дарысын айтты. Кур'ан-ы Каримди окуу жана өлүмдү эстөө. Ушул эки нерсе жүрөктү тазалайт экен. Кур'ан-ы Каримди биз окусак, Аллахнын каламы. Алла субханаху ва таала акыркы китеби. Периштенин, пайгамбардын китеби эмес. Кыямат күнгө чейин жолдомо. Бардык өкүмдөрү адилеттүү, бардык кабарлары чын, шапаат кылуучу, адамдарга туура жолду көрсөтүүчү, Алла менен байланыштыруучу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын таза жүрөгүнө таза китеп түштү. Рухул Кудус, таза периште алып келди аны. 23 жылда түшүрдү, бизге берди, китебибиз бар. Бизде китебибиз бар. Кураныбыз бар. Сулайман бин Абдул Малик рахматулла алей бадыша болгон. Бану Умайянын доорундагы эң салих бадышасы болгон. Ушу киши Умар ибн Абдул-Азиз рахматулла алейхке бадышачылыкты өткөзүп берген. Ушунун доорунда Абу Хазим рахматулла алейх деген меммин деген табиин болгон. Ошондо сураган бир суроосу. Эртеге биз Алланын алдында кантип тирилип барар экенбиз? Бизди Алла Таалам кандай бизге мамиле кылар экен дегенде, урматтуу бадыша, оңой эле. Амалыңызга Куранга салыштырып көрүңүз, ошондой эле болот деди. Куран бул стандарт экен. Эртеге Алла Таала кыямат күнүнүн чечимин Куран менен чечет. Куранга салып чечет. Куранга салып чечет. Куранга канчалык биз туш келебиз, канчалык дал келебиз. Курандын талабына канчалык бизге туура келет амалыбыз. Түнү, күндүзү, малыбыздын, жаныбыздын иштетилгени канчалык туура келет. Ошого жараша Алла Тааланын алдында мамиле болот. Айша радыйаллаху анха энебизге келип сурады. Я Рас, о Айша, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кулк мүнөзү кандай эле? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кулк мүнөзү кандай эле? Айша энебиз айтты, Куран окуган жоксуңарбы деди. Куран окуган жоксуңарбы деп суроону караңыз, жоопту караңыз. Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү кандай эле десе, Куран окуган жоксуңарбы дейт. Мааниси Куранда эмне болсо, пайгамбарыбыздын жашоосунда бар эле. Пайгамбардын жашоосунда эмнени көрсөң, Курандан табат эле. Мынаке. Куранда Алла субханаху ва таала айтып атат: "Иннамал муъминуна ихва." Имандуулардын бардыгы бир тууган.
İmandılar barız. Allah Teala aytıtat: "İnnemel mu'minuna ihva." İmandıların bardığı bir tuğan. Fa aslihu bayna ahavaykum. Vattakullah. Vattakullah la'allakum turhamun. İki Müslümanın ortasında, bir tuğanın ardın ortasında gelişmeslik bolup ketse daro eldeştirgile. Kütbögüle. Sүйünbögüle. Çağımçılık kılıp kol çağı oturvagıla. Бұл öte çoğun günü. Ekonu eldeştiri öte çoğun soğuptu iş. Namazdan dağı, sadakadan dağı, orozadan dağı soğuğu gövrük amaldaytayın mı degende sahabalara aytыңыз деп Peygamberimiz ne dedi? Müslümanların ortasını eldeştiriyor dedi. Meyli ayalı menen güyesi olsun, atası menen balası olsun, koşnası menen koşnası olsun, dostu menen dostu olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aus menen Hazraç, muhacirin menen ansarlardı, Arap menen acamdı. Ortasında kanday eldeştirip kanday dost kıldı. Kur'an'da Allah subhanahu ve Teala'nın buyrukları. Jaratkan Allah subhanahu ve Teala sizlerge bizlerge jaratıp koyup buyruk berip atat. Fadkuruni adkurukum. Vaşkuruli ve la takfurun. Sizler meni estegile. Meni estep yaşagıla. Ertemenen dağı, geçinde dağı, kıyınçılıkta dağı, jırgalçılıkta dağı, oruda dağı, перзентті болғанда дағы, кішіні жоғатқанда дағы, бірін ұзатқанда дағы, әр авалда Пайғамбарымыз етсіз айтелі. Кәна ядкуруллаха фи кулли хин, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардық авалда Алла Тағаланы естейтелі. Алла бізге фадкуруни, мені естегілі. Biz Allah'ını esteyesek de Allah bizde esteydi. Biz Allah'ın nesiminden esteyiz. Biz Allah subhanahu ve Teala'nın bizge bergen nimetleri menen estesek, Allah Teala bizi жақшы көрүп esteydi. Hidayatı menen esteydi. Geçirimdүүлүгү menen esteydi. Razıçılığı menen esteydi. Bizge kандай gana nimet жетпесин туғандар. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ. Sizlerge kандай gana nimet жетпесин, бұл Allah'dan жетті. Bugün bizdin jaşoğuz, tiriu ekenbiz, kança adam bugünkü tündü görgön жоқ. Bu Allah'ın nemati. Jaşonu Allah öğret, Allah'ın tarafından gelir. Adam özünden özüne jaşavatkan jeri жоқ. Adam, biz özümüzden özümüzde jaşavatkan jerimiz жоқ. Allah jaşa vergen sebebine jaşavatabız. Ölümdün mü karаңыздар? Orunun sebebinden adam ölmeydi. Azı koronavirüs mınanday tiginde tuda söda dep. Tuğan Allah'ın hükmünden öledi. 30 yıldan beri, 40 yıldan beri orup atkanlar var. Ölmeyle жүрүшөт. Oruganlar var, ölmeyle жүрүшөt. Biylep atkanlar da ölgöndü görüp atabız. Irdap atkan da ölgöndü görüp atabız. Oruba ele. Allah'ın hükmünden ölüt, Allah'ın hükmünden yaşaydı. Jaratkan Allah subhanahu ve Teala nimeti bizge bugünkü tündü gördük. Tündü dağı elhamdülillah densolukta gördük. Bu özünçe nimet. Kança adamlar bugünkü tüngö jetti. Oruda jetti. Birönün jürögü orup atat, birönün başı orup atat, birönün içi orup atat, birönün da bir jeri orup atat. Elhamdülillah Allah Teala saq salamatçılıkta bugünkü tüngö jetkirdi. İman menen jettik bugünkü tüngö. İman menen jetkenibizin belgisi meçitте oturganыбыз. İman menen jetkenibizge da şükür kılaylı. Kıyamatga jakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, taң atkanda musulman, geçinde kafir degen. İman menen jatat, taң atkanda imandan ajırap kalat. Şunday gün gelet. Jakın kaldı alar. Alar jakın kaldı. Şunun için elhamdülillah gün sayın Allah Teala'nın bergen imanına şükür. Densoluğuna şükür. Ömürüne şükür. Amandığına şükür. Eğer de bugün memleketimiz aman bolbosa, mına meçitke gel albay telek.
үйүбүздө аманчылык болбосо, мечитке келе албайт элек. Бул да Алла Тааланын нематы. Мен амса, кейбір риваятта мен асбаха минкум аминан фи сирби. Мен асбаха минкум аминан фи сирби. Мен амса минкум аминан фи сирби. Муафан фи бадани. Ва индаху қути яуми кааннама хуйизат лаху дуния. Кимсилерден түнге жетсе, же таңға жетсе, қандай авалда? Үй бүлөсү аманда. Үй бүлө бала чакаңыз аманда. Ден соолугуңуз жакшы. Bir күндүк ырыскыңыз бар. Ушул адам бүткүл дүйнөнүн байлыгын өзүнүн колуна алгандай. Бүткүл дүйнөнүн падышачылыгын өзүнүн колуна алгандай. 3 неmatты пайгамбарыбыз айтып атат. Амандык, ден соолук, bir күндүк ырыскы. Bizde elhamdülillah barımızda bir cumalık ırıskımız var. Bir aylık ırıskımız var. Bir cıldık ırıskımız var. Cıldap ırıskılarımız Kudaga şükür. Allah Teala'nın çeksiz nimetleri, esepsiz nimetleri biz şükür ada kılalbayız tuğanlar. Oşonduktan Allah Subhanahu ve Teala şükür kılganın buyruğun insanlarga emez paygambarlarga aytkan. Ve kum mine şakirin. Ey Musa, şükür kılıçlardan bolgun sen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşunçalık nafil namazlardı, farz emez. Nafil namazlardı uşunday okuyt ele. Kurbançılık menen özün kıynap, kursağı açka, putları, baltırları şişip ketet ele. Ayşe enemiz radıyallahu anha aytat. Ya Resulallah, sizin algaçkı kийинки bardıq günelörüңüz geçirilgen. Uşunçalık ibadatka, ушунчалык өзүңүздү кыйнайсызбы? Пайгамбарыбыз эмне деп жооп берди? Эмне мен Алланын шүгүр кылуучу бендеси болбоймунбу дейт. Алла Таалам канчалык берсе, ошончолук шүгүрдү күчөйтүш керек экен да. Канчалык ден соолук берди, ошончолук шүгүр. Канчалык амандык берди, ошончолук шүгүр. Канчалык ырыскы берди, ошончолук шүгүр. Канчалык Алла Субхана ва Таала берсе, биз ошончолук шүгүр көбөйткөнбүз. Muaz İbni Cebel radıyallahu anhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di жақшы көрген sahabaların, özgöçe жақшы көрген. Özü aytkan. Ya Muaz inni uhibbuk. Ey Muaz ben seni жақшы көрөм. Peygamberimiz aytып атат. Men seni жақшы көрөм дейт. Allahu akbar. Bolboso bilesiz de el mar'u ma man ahab. Adam balası erteye kıyamet günü kim жақшы көрse oşo menen birge bolat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir jol sorap kaldı da. Mata sa'a ya Resulallah. Kıyamet günü kaçan bolat? O Allah'ın elçilerine Peygamberimiz aytты. Kıyamet günü niye dayardap koydun uşunçalık ele soraysın? Allah aytты köptele mınay namazım, orozum, sadakam dele yok dedi. Elbette Peygamberimizin жақшы görüğüm var dedi. Peygamberimiz ne dedi? El mar'u ma man ahab. Kimdi жақшы görse oşo menen birge bolat dedi. Olga emi kim жақшы görse Peygamberimiz. Peygamberimiz men seni жақшы göröm dep atat Muaz radıyallahu anhu. Muaz radıyallahu anhu bul 36 yıl ile yaşagan. Birok Peygamberimiz ne deydi? A'lamu ummati bil halal vel haram Muaz ibn Cebel. Men ümmetimden en alımı adal boyunca, aram boyunca Muaz ibn Cebel deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğrunda fatva verip duran sahabalardan biri. Min degen qarılardan biri. Yemen'e jiberip atkanda elçi kılıp aytты, ey Muaz, mümkün gelerki жылы kaytıp gelgeninde meni bu dünyadan görmeye kalışın mümkün. Muaz radıyallahu anh ila verdi. Görmeye kalışın mümkün. Uşu Muaz aytat, ey Muaz, men seni жақшы көрөm. Men sana osiyat aytam. Sen Allah Taala'dan jardam soraganды taştabagın. Allah Taala'nın jardamına muhtaç ekenbiz. Allah'ın jardamına siz hiç qanday biz жақшы iş kıla albayt ekenbiz. Her bir namazdan keyin uşu duanı Rabbi a'inni ala zikrik ve şükrik ve husni ibadatik. O Rabbim bana jardam bergin. Emne kılganga? Ala zikrik. Yani ala taatik. Ya Allah özüңdü estegenge. Alımlar aytat. Kullu zakir muti'. Zikirli kılıçı al kim? Allah'a başı iyiçi. Bu yerden maksat taat.
Алла өзіңе таат қылғанға, өзіңе баш ийгенге маңа жардам бергин. Өзіңдің нематтарыңа шүгір қылғанға маңа жардам бергин. Өзіңе чырайлы ибадат қылғанға маңа жардам бергин. Ушуну әрбір намаздан кейін сөзсіз сұрағын. Демек, бір күнде 5 мал фарыз оқысақ, сүннет нафилдерді айтпай эле коелу. Әрбір намаздан кейін 5 жол өзіңдің қажетіңді, мұқтаждығыңды айтқын Алла Таалаға. Алладан жардам сұрағын. Таатқа жардам сұрағын. Нематтарына шүгірге жардам сұрағын. Чырайлы ибадат қылғанға жардам сұрағын. Алланың жардамына жараша Аллаға баш ие аласың. Шүгір қыла аласың. Чырайлы ибадат қыла аласың. Алла Таалам жардам бербесе, қаяқтан баш иесің. Алла Таалам жардам бербесе, қаяқтан шүгір қыласың. Ошон үчүн биз дагы туугандар, бул осият Муаз ибн Жабал радиаллаху анху менен айтып эле токтогон жок. Кыямат күнгө чейин келе турган үммөттүн ар бирине осият. Ар бир эркекке, ар бир аялга осият. Биз өзүбүздүн муктаждыгыбызды Аллага айтайлы. Алла, менин муктаждыгым, мен сага баш ийим. Ырыскыныго Алла Таала өзүнүн жоопкерчилигин алган. Ырыскынын жоопкерчилигин Алла Таала биздикин эмес, ар бир жандыктыгын алган. Вама мин даббатин илля аналлахи ризкуха. Жерде кыбыр эткендин бардын рызкысы Алла Тааланын жоопкерчилигинде. Рызкыбыз андай чоң проблема эмес. Таат Алла Таалага баш ийүү болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сиздерге, биздерге ушуну үйрөттү. Демек, биз Алла Таалага баш ийүүдө тилибиз дагы Аллага баш ийсин. Денебиз дагы Аллага баш ийсин. Жүрөгүбүз дагы Аллага баш ийсин. Алла субхана ва таалага шүгүр кылсын. Демек, Алланын тарабынан алымдар айтышат, эки нерсе биз жака жүздөнүп келип турат экен. Эки нерсе чыгып турат. Биринчиси нематтар, экинчиси өкүмдөр. Нематтарды шүгүр менен тосуп алайлы. Өкүмдөрдү таат менен, баш ийүү менен тосуп алайлы. Алланын тарабынан нематтар нөшөрлөп келип турат. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Нематка шүгүр кылсак, немат сакталат дагы, көбөйөт дагы. Нематтын калышы, көбөйүшү нематка шүгүр кылууда. Фадкуру ала Аллахи лааллакум туфлихун. Алланын нематтарын эстегиле, мүмкүн силер Алланын азабынан кутуларсыңар, ийгиликке жетерсиңер. Алла Тааланын канча нематтары бар. Ва ин таудду нематаллах ла тухсуха. Эгер Алланын бир эле нематын эсептесең, бир эле нематын эсептесең, санап бүтпөйсүң канча жакшылыгы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: барды ким бейишке кирсе, Алланын рахматы менен бейишке кирет. Амалыңар менен бейишке кирбейсиңер. Алланын рахматы менен бейишке кирет. Ким дозокко кирсе, Алла адилеттүүлүгү менен дозокко киргизет. Кимди Алла бейишке киргизсе, өзүнүн рахматы менен бейишке киргизет. Сахабалар сурады: "Я Расулалла, сиз дагыбы?" дедилер. Пайгамбар: "Ооба, мен дагы." Бирок Алланын рахматы мага жаап калган. Алланын рахматы жаап калган. Эч бир адамдын амалы, угуп алыңыз. Эч бир адамдын амалы инсанды бейишке татыктуу, лайыктуу кыла албайт. Албетте амал бекер эмес. Бейишке кире турган, ошо рахматты тарта турган ошо амал болот. Эгерде мейли сизге 500 жыл Алла Таалам берди. Сиз 500 жыл сажда кылдыңыз, 500 жыл орозо кармадыңыз, 500 жыл Кур'ан окудуңуз, 500 жыл зикир кылдыңыз. Ушунун баардын таразага коюп туруп, сизге берилген бир көздү, оң көзүңүздү же сол көзүңүздү алып туруп, таразанын экинчи жагына койсок, 500 жылдык ибадатыңыз буга барабар болбойт экен. Кана сиздин ибадатыңыз? 1000 жыл ибадат кылыңыз. Сизге Алла Таалам жүрөк берди, ошо жүрөккө барабар у таразада. Барабар эмес экен. Бул Алланын мээрими. Кичине жакшы амал эптеп кылып койгула. Ошонун себебинен мен райымыма алып туруп бейишке киргизип берейин дейт.
Амал кыла турган учур өлгөнгө чейин, денебизден жан чыкканга чейин. Ушул амал Алла Тааланын алдында эсепке алынат. Бу дүйнөдөн башында айтып кеткендей, жүрөктү тазалабай кете турган болсок, анда туугандар чатак. Бу дүйнөдө тазалаш оңой эле экен, ахиретте тазалаш кыйын. Тиякта сөзсүз от менен тазалайт экен. Жүрөктү эмнеден тазалайлы? Ширктен, текеберликтен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимдин жүрөгүндө кыпындай текеберлик болсо, бейиштин жытын жыттабайт деди. Анан имандуу адам кандай болот анда? Иманы бар, бирок текебер. Бейиште текеберлер кирбейт деген. Алла Таала текеберлигин тазалайт, анан киргизет. Бирок кандай тазалайт? Аерде от менен тазалайт. Аерде суу менен тазалабайт. Бүгүн көз жаш менен тазалап коюш оңой. Жүрөктү ширктен, куфурдан, текеберликтен, көрө албастык хасаттан, кара ниеттиктен, бирөөгө жамандык каалоодон, жаман күмөн сүрөгөндөн, чагымчылыктан биз жүрөктү тазалайлы. Бири-бирибизге жардам берейли жүрөк тазалаганда. Амалдарыбызды оңдойлу. Ушул биз амалдарыбыз бизге пайдасы бере турган. Кабырга барганда амалыбыз пайда берет. Мал мүлкүбүз, бала чакабыз пайда бербейт, биз менен бирге болбойт алар. Кыяматка барганда, азыр эле мен сөзүмдүн башында Курандын аятын окудум. Йаума ла янфау малу вала банун. Алла жарыя кылып койгон, угуп ал, болду. Йаум ал кыямат күнү ушундай күн. Ла янфа, пайда бербейт. Мал, мүлк, мансап, акча, байлык, машинең, сарайың, эмне канаң болбосун, саңа пайда бербейт. Вала банун, бала чакаларыңдан үмүтүңдү үзбөй эле кой. Неберелериңден үмүтүңдү үзбөй эле кой. Эмне пайда берет? Таза жүрөк деди. Башка жерде айтат Алла Таала, ал-малу вал-банун зинатул хаятуд дуния. Бул мал, мүлк, бала чака, бул дүйнө жашоонун зыйнаты. Кооздугу, көркү. Ушу кооздугун көрүп, атыңызды көрүп, машинеңизди көрүп, акчаңызды көрүп, үйүңүздү көрүп, сарайыңызды, багыңызды көрүп, өрүктөрдү көрүп, бала чакалардын ойноп аткандарын көрүп, кичине рахаттанасыз. Зыйнат эле. Бирок сиз менен түбөлүктү кала турган, сизге түбөлүктү пайдасы жете турган, ал-бақияту салихат хайрун инда роббика саваба ва хайрун амала. Мына аятка көңүл буруңуз таксыр. Ал-бақияту салихат. Бақият дегени түбөлүктү сиз менен калуучу бирге. Салихат, салих амалдарыңыз. Ушул хайрун инда роббика савабан, соопто дагы Робуңуздун алдында жакшыраак, ва хайрун амала, үмүттө дагы ушул жакшыраак экен да. Демек, сиз өзүңүздүн амалыңыздан үмүттөнүңүз ушул жакшыраак. Мал мүлкүңүздөн, бала чакаңыздан үмүттөнбөй, өзүңүздүн амалыңыздан үмүттөнүңүз. Өзүңүздүн орозоңуздан, садакаңыздан, зикириңизден, дуаңыздан, өзүңүздүн такыбалыгыңыздан, арамдан сактанганыңыздан, ушу амал кылып атасыз, Куран окуп атасыз, зикир кылып атасыз, 5 убак намаз окуп атасыз, дуа кылып атасыз, адалдан издеп таап атасыз, адалдыга сарптап атасыз. Өзүңүздүн амалыңыз бар, ошодон үмүттөнүңүз. Ушул үмүткө лайыктуураак, ушул үмүттө жакшыраак. Бақияту салихат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурады сахабалар. Ма хунна? Я Расулаллах. Бул бақияту салихат деген эмне деди? Кайсылары? Пайгамбарыбыз эмне деди? Субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, ла хаула ва ла куввата илля билlah. Бақияту салихат. Мынаке сиз субханаллах деңиз, субханаллах деп зикириңизден ушудан үмүт кылыңыз. Ушул сиз менен бирге болот. Мал, мүлк, бала чака кабырда сиз менен бирге болбойт.